Устаз, мен намазда каталарым көп болуп атат. Ошону сизден сурап билейин дедим эле. Макул, каталарыңыздар болсо, Кудай кааласа жооп беребиз. Ошон үчүн намазды өзү үйрөнүш керек да. Ар бир нерсени билип коюңуз. Амалдын алдын, ошо амалдын илими фарыз болот. Зекет берейин деп атасыз, зекет фарыз. Бирок зекеттин илими зекеттен мурда фарыз. Ажылык сизге фарыз болуп тур, ажылыктан мурда ажылыктын илими фарыз. Балагатка толдуңуз, намаз окушуңуз керек эле, намаздын илими намаздан мурда фарыз. Тоонда демек иншалла бизде алхамдулилlah динибизде илим. Ал-илм qabla al-qawl wal-amal. Илим амалдан жана сүйлөөдөн мурда турат. Бир нерсе сүйлөгөндөн мурда илимди билип ал. Биринчи амал кылардан мурда илимди бил. Аны билбесең болбойт да. Алла эмне деген, пайгамбарыбыз кандай деп айткан? Ушу сөздү айтсам болобу болбойбу? Ушу амалды кылсам болобу болбойбу? Же кандай кылышың керек? Ата-энеге, аял балачага, башкага эмне сөздү айтсам болот, эмне сөздү айтпашым керек? Бунун илими бар да. Ошон үчүн имам Бухари рахматуллахи алейх тема жазган. Ал-илм qabla al-qawl wal-amal деп. Коомат айтылганда ниет кылып жетишпей калып жатам. Кооматты угуш керекпи же кошо жарыша ниет кылыш керекпи? Анткени бир имамдан уктум эле, имам Аллаху акбар дегенде сенин сөзүң такбирдин акбар дегенге дал келиш керек деп. Болбосо намазың болбой калат деп. Ушуга гыжалат болуп келем деп. Жооп, бул имам туура эмес айтып койгон сизге. Аллаху акбар десе сизде ошо менен кошо Аллаху акбар деңиз, туура. Бирок эгерде кичине бир аз кеч айтып кала турган болсоңуз, намазыңыз дурус болбой калат деген туура эмес бул. Намаз салам бергенге чейин Аллаху акбар деп киришсеңиз, намаздын ичиндесиз. Имам ат-тахият отурат, сиз кечигип келип калдыңыз. Ассаламу алейкум дей элек да, сиз Аллаху акбар дедиңиз, отурдуңуз. Ассаламу алейкум деди, сиз намазга шериктеш. Албетте такбиратул ула деп коет. Ат-такбиратул ула алгачкы такбир. Бунун өзүнүн фазилети бар. Ат-такбиратул ула хайрун минад дуnya ва ма фиха. Дүнүнүн ичинде бар нерсен жакшыраак да. Ал имамды караңыз. Биздеге имам Аллаху акбар, чоң Аллаху акбар эмес. Кошо артынан ээрчип Аллаху акбар. Ошон үчүн алым айтат, Аллаху акбар дегенде ры бүтүп атканда сиздин Аллаху акбар башталсын. Тү? Ошон үчүн карап туруп, биздики ошо менен чогуу. Эми азыр ниет бар го, ниет туугандар мындай. Ниет жүрөктүн амалы. Тил менен айтып, азыр мен бүгүн кыблага карап, анан пешимдин 4 рекет намазын окудуганга ниет кылдым, имамга жүктөм, убакыт өткөтүп атат деп кыжалат болуп атат да. Андай эмес, жүрөктөн эле. Бүгүнкү асыр намазды окуганга ниет кылдым. Алдында имамы ыктыда кылган, жүрөктөн эле ниет кылган жетиштүү, тил менен айтпасаңыз деле. Албетте тил менен айтып койгон истихсан, мустахзар, мындайча айтканда адамды кичине, бүгүнкү күндө азыр мисалы, атак мурдагы аалымдар айткан тил менен ниет кылуу бул бидат деген. Ниет жүрөктүн амалы деген. Бирок туугандар, мынал жердеки тил менен азыркы күндө бекапар гафлеттин доору. Ошон үчүн иншалла тил менен коштоп койсок, бул азыр мустахсан, жакшы бул азыр. Азыркысы макулбу? Тил менен айтып койсок. Бирок мынал жердеги сиз кыжалат болбоңуз ага. Каадада отурганда көз кайсыл жерде болуш керек? Деги эле намазда ар бир кыймылында көз кайсыл жерде болуу керек? Ушуларды бир көрсөтүп берип коюңузчу суранычы. Мындай сиз ниет кылып атасыз го, Аллаху акбар деп кыям деп коебуз. Алакан кыбланы караш керек. Кол өзүнүн абалында болуш керек. Аллаху акбар. Кулактын жумшагына чейин келиш керек. Андан кийин сажда кыла турган жерди карап турасыз болду. Имам окуп атабы, өзүңүз окуп атасызбы, сажда кыла турган жериңиз кайер? Ошол жерде карап турасыз. Рүкүгө бардыңыз, Аллаху акбар деп. Рүкүдө ушу эки буттун ортосун карайсыз. Сами Аллаху лиман хамида, кайра сажда кыла турган жерди карайсыз. Аллаху акбар деп туруп саждага бардыңызбы? Мурундун учу дейт. Мындай кылып. Мурундун учу. Көздү жумбайсыз. Аллаху акбар деп эки сажданын ортосунда отурасызбы? Жөн баланы алдыга отурасыз го? Ошол жерде эле карайсыз. Кээ бирлер жүрөгүн карайт, кээ бирлер колун карайт, жана башка жок. Жөн эле алдыңызды карайсыз. Андан кийин салам бергенде ийинди карайсыз. Салам алейкум рахматуллах. Бул жакта эмес. Бул жакта карап. Бул жакка салам бергенде бул жакта карайсыз. Болду. Устаз, Алла Таала туткан оразаларды кабыл кылсын. Амин. Устаз, черная касса жөнүндө эмне дейсиз? Инфляция өйдө ылдый болуп,
акырында алгандарга зыян болуп калуусу мүмкүн экен. Бул адал элеби, иштетсе болобу? Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун. Жок, мына бир инфляция болгондо эмне болду? Черный кассанын баары талкаланды азыр. Мен мурда сага мынча берген элем, азыр мынандай болуп калды, анда доллар ушундай болчу, азыр мындай, рубль мындай эле. Ошон үчүн мурда эле айтканбыз, бул черный деп өзү эле айтып атат. Туура эмес бул. Жөн ак эле жолдо жүрө бергиле, кара жолдо жүрбөй эле. Кара кассаны, черный касса деген кара касса деген. Караны эмне? Ошон үчүн ар бир адамга ыктыяр. Жок нерсени милдеттенбей алып, мойнуга кыйналбаш керек де. Мейлі барды келди неме кылып. Бирок ошондо кээ бирлери бере алат, кээ бирлери бере албайт. Мынандай наразычылык акыры көбөйө баштады. Мурда айтсак түшүнбөйт эле да. Мурда айтса түшүнбөйт эле. Инфляция келип мындан. Аны кээ бирлер этке чагып кой, эле кээ бирлер алтынга чагып, эт чакпай эле башынан эле оңой эле кете бергиле. Жашоону кыйынга айлантпай, кыйынчылыкка айлантпай. Туурабы? Мүмкүнчүлүк мисалы мен чакырдым, ушу бешөөбүз дайыма чайлашып отурабыз. Мейли. Бирок буда мисалы бул 100 сом алып келет, бул 150 сом берет, бул 200 сом, бул эчтеке эмес. Бирок эмне үчүн төмөн болуп калыш керек? Милдеттүүбү? Жок. Чакырсаң, мындай да сен тамак берсең, акчага тамак бербе да. Тамак берсең, акчага тамак бер, соопко тамак берип атасыңбы же акчага? Мен түшүнбөй атам. Мынаны чечип алайлы биринчи. Эмнеге тамак берип атасыз? Акча болсо, анда мен кафенин кичинекей бир филиалымын деп эле акчага берем деп. Туурабы? Мынча сом деп. Жок, андай эмес. Раз ушуга сооппу, сиз дагы мына кыйналбаңыз, жасалма болбоңуз. Ислам динде жасалма жок да. Алхамдулилlah, сизди айыптабайт. Бар болгону канча? Кичине биринчи эле порцияны берип коюң, эчтеке эмес. Же нан менен чайды эле берип коюңуз, колуңуздан келишинче. Эмне өзүңүздү кыйнап жасалмага өтүп атасыз? Анын кереги жок туган. Менин өтүнүчүм төмөндөгүчө. Үй бүрөдө келинчегим экөөбүз эле турабыз. Акыркы учурларда көп урушчу болдук. Уруш болбогон майда маселелерден болот. Чоң проблемабыз деле жок. Олтуруп сүйлөшөлү десем, сени көргүм келбей жатат, кетем. Жашай албайт окшойбуз деп айтат. Жашообуз Кудайга шүгүр, үй бар, машина бар, жакшы жерде иштейм. Ичпейм такыр, чекпейм, динден түшүнүгүм бар, келинчегим да динден түшүнүгү жакшы. Бирок ар дайым менден кемчилдик издей берет. Жамандык издебе деп көп айтам. Сиз катуураак айтып коюңузчу сураныч. Сизди угат. Аны жакшы көрөм, бирок мени жаман адам катары көргөн сайын ар ойлор келип кетип жатат. Өзүм аябай кыйналып кеттим. Аллах. Эми динден түшүнүгүңөр бар экен, Алла Таалам берген рызкы, үй, машина канча адамда жок боло. Ошон үчүн дүйнөдө дайым өзүбүздөн төмөндө карап жүрүшүбүз керек да. Динде алдыда, бизден жогоруна карап жүрөлү. Мен bir сүрө билем, бул 2 сүрө билет, мен ушуну карап жүрөйм. Мен 10 сүрө билем, бул 15 сүрө билет, мен ушуга жетишим керек мен. Анан о 1 сүрө билген, ана деле 1 эле сүрө билет, мен 10 сүрө билет, меники нормальный деп жүрүп өмүр бою өтүп кетпей, сен бул жака жарыш керек динде. А дүйнөдөчү жок туган. Мен аз 1 дүкөнүм бар, бунуку 2 дүкөн. Ошого жарышмай да. Дүкөнү жогу жүрөт го жашап эле. Ошон үчүн Алла Таала пайгамбарыбыз айткан буга. Буга бизге ушундай чоң сабак берген. Дин дүйнөдө өзүңөрдүн төмөндүгүңөргө карап жүргүлө, шүгүрсүз болбойсуңар деген да. Ошон үчүн мен буларга эмне деп айтат элегем? Алхамдулилlah, Алла Таала ушундай жакшы экөөңөргө диндин түшүнүгүн берсе, үй, машина болсо, болду. Бир эле шүгүрдүн аз экен, башка бардык эле нормада экен. Шүгүрдү эле күчөйткүлө, таалим, илим, зикир, ибадатты күчөйткүлө, тем более Рамазан ай, арзы шайтан байланып калган учурда ынтымагыңарды барды орундатып алгыла да. Устаз, мен уктум эле. Намаздын акыркысы витр намазы болуш керек деп. Мен үйгө барып жатаарда 2 рекет окуп жатам. Бирок дайыма мечиттен витрди окуп келем. Туура айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаздыңардын эң акыркысы витр болсун деген. Эгер ушуга машалла бекем болсоңуз өтө жакшы. Анда мечитте сиз витр окубай эле 2 рекет окуңуз, дагы үйгө барганда витр окуп жатыңыз. Мечитте 2 рекет сүннөт окугандан кийин дагы 2 рекет нафил окуп коюңуз. Ал дагы бар ушундай пайгамбарыбыздын. Аны үйгө баргандан кийин витр окуп, акыркы витр кылып жатыңыз. Бирок азыр Рамазан айда витр жамаат менен окулат, билесиздер, а? Бул Рамазан айга тиешеси жок. Рамазан айда витр Рамазан айда гана жамаат менен окулунат. А башка убактарда жалгыз окулунат. А эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким түнү туруп окуганга ишенсе, анда витрди тахажжудтан кийин окусун деген.
Ең ақырқы витр намазын қылсын деген. А бирок ким кээде туруп калат, кээде тахажжудка турбай кала турган болсо, анда витрди окуп эле жатсын деген. Сакалды кыркып турса болобу? Сакалдын өкүмү кандай айтып бериңизчи. Болот сакалды бир муштумдан кийин, мына кыркып бериңиз бияктан. Так. Сакалдын өкүмү туугандар важип. Сүннөттөн сабит болгон важип. Так, ассаламу алейкум рахматуллахи. Дамла, менин атым Норус, ушул атты котороюмбу? Же кала берсе болобу? Исламда кандай? Кала берсе болот, эчтеке эмес. Биздей жаштарга жакшы мотивация бериңизчи. Себеби азыркы жаштардын түшүнүгү жаңы өсүп келе жатат. Туура жолду тандоо, ыймандуу жар тандоо жана жакшы жашоо үчүн эки дүйнөгө тең пайдалуу амалдар жөнүндө. Туугандар мындай, алам жаралгандан бери кыямат күнгө чейин адам эле. Эки кулак эч качан үч кулак болбойт. Эки көз үч көз болбойт. Ошол адам. Мына биз турабыз го, ушул эле адам. Кийимдер алмаша берет да. Азыр жашыл, көк, кымбат, арзан, ушундай болуп кете берет. Мыналар курулганда нерселер алмаша берет. Машиналар алмаша берет, велосипедтер алмаша берет, ракеталар, телефондар алмаша берет. Бирок сиз алмашпайсыз. Ишенип коюңуз. Сиз ошо ойдон эле каласыз. Демек, эмне айтат эле мен жаштарга бардыгына? Адам болойлу бул. Адам болуп жаралганбыз, адам болуп өлөйлү, болду. Ол адам болуп жаралгандан кийин, адам болуп өлгөнгө адамдай жашаш керек. Адамдай жашашка Мухаммад Расулулла үлгү. Андан башка үлгү жок. Ошон үчүн Мухаммад Расулуллада эң алгачкы эле таква. Пайгамбарыбыз Мединага келип, эң биринчи осуяты таква эле. Кудайдан корк, күнөөнү ташта, болду. Ракета уча берет. Сен күнөөнү ташта, болду. Күнөөнү ташта, болду. Жалган сүйлөгөн ташта, жала жапкан ташта. Бирөөнү жек көргөн текеберлик ташта, болду. Күнөөнү ташта сен. Арам нерселерден өзүңү сакта. Жыландан сактангандай, оттон сактангандай, лавадан сактангандай өзүңү сакта. Мына болду. Устаз, мен 18 жашта бир кыз менен болуп койгом. Устаз, мен 18 жашымда бир кыз менен болуп койгом. Ал убакта динден алыс элем. Азыр иншалла намаз окуйм. Ошол нерсеге өкүнөм эми. Ал кызды бактысыз кылбай алсам дейм. Бирок кыз менден качып жатат. Эмне кылсам болот? Аллах. Тоба кылгыла, истигфар кылгыла. Бирок ошону алганың жакшыраак тура эле. Бирок болбосо таптакыр, анда эмне кылат элең анда? Сүннөт намазынын 3-4 рекетинде зам сүрө кошулуп окулабы? Жана витр намазынан 3 рекетинде да окулат. Сүннөттүн ар бир рекетинде зам сүрө окуу важип тугандар. Фарызда зам сүрө окулбайт. Макулбу? Так беркелерде ар биринде важип. Витр важипке да ошондой. Эгерде багымда шам куптан намаздарын жалгыз окуп калсаң, кыямда кыраат үндү чыгарып окуш керекпи, же үндү чыгарбай деле окуса болобу? Боло берет үндү чыгарбай деле окусаң. Бирок үндү чыгарып окуган абзал. Жакшыраагы үндү чыгарып оку да.